100 жылдар мындан кийин да бул тоолор минтип турушат. Анда да биздей адамдар карыбас үчүн тырышат. Көчөрбаев Асанкул Абдыкадырович 1950-жылы 22-июлда Чүй областынын Калилин районунун Букар айылында колхозчунун үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Апасы Сайра Сыдык кызы, атасы Көчөрбаев уулу Абдыкадыр экөө 7 баланы тарбиялап өстүрүшөт. Асанкул иниси Чолпонкул экөө бала кезинен баштап каникулда талаада чөп чаап, суу сугарып, эмгекке бышкан балдар болуп чоңоюшат. Абдыкадыр ата согуштун ардегери болгондуктан согушта 2 рет катуу жарадар болуп, госпиталда жатканда дарыгерлердин жардамы менен аман калганын балдарына айтып жүрүп, дарыгер кайда болбосун жумушсуз калбайт. Эң керектүү адистик деген тилегине жетип, 5 баласын дарыгер кылып окутушат. Асанкул ага 1970-жылы Талас шаарындагы медициналык окуу жайын бүткөндөн кийин Калилин районунун Эркинсай участкалык ооруканасында фельдшер болуп иштеп, өзүнүн эмгек чыйырын баштайт. Асанкул досу менен 1-класстан баштап бир окугам 10-класска чейин. Онду бүткөндөн кийин барыштың архимедиктин тандан кесибине ээ болуп кеттик. Жаш кезинде тагай үйүнө келип ата энесине жардам берчи. Өзү 7 тууган. 2 эркек, 5 кыз. Анан бул өзү аябай адам жигит болчу. Келген сайын экөөбүз жолугушуп, эл менен жолдош, классташтар болчу. Жолугушуп жүрчүбүз. Жолдоштор менен өзү адам кечүү. Бирок бул өзү ушундай врач болуп, врач кесиби же сүйгөн кесиби. Бирок санжырачыны да аябай жакшачы. Санжыра жагында аны бул багы ишине жараша го. Кээде келбей айылгачы. Ошондо көп жолугушуп ушул жагын сүйлөшчүбүз. Анан мунун ата энеси болсо, атасы атам экенчи согуштун 2-чи группада инвалид. Апасы ушундай жакшы адам. 7 баланы тарбиялап өстүргөн адам. Баары ушундай бүт. Булар интеллигентный кишилер, балдар. Асанкул өзү ушундай тупыйган, ушундай жакшы жигит болчу. Бул жайда ал жигиттин досумбай, туган. Кыскача санжар жакшы айтчы. Сен айтып, каткырып күлүп, балды. Ушундай жакшы жигит болчу. Көчөнүн аягында өксүз мен машина менен төмөн барса эле, ошол келин чыгып калды. Камсан деген келин болот. Ошонун 4-2 жашар баласы детский аккам деп бирдеме ооруптур. Ошон келип токточу дейин. Мунун мен аяктырам деди. Ага кез болчу, байке кандай учурашпадым мен. Ушунун баласы детский ошо мунун профессия экен да, детский врач, детский неме. Апе, ачен ошо аяктырам жакшы. Сагайып кетти деп. Бул эми ушундай экен да. Көрсө элге кызмат кылган адам болчу, аяк иштерман. Көрсө андай кишилерди Кудайым арабастан ушинтип алып кете турбай, дагы жашап, дагы элге жардам берсе болмок. Каргаш ажал арабастан алып кетпеди. Мен ошонун кеткен ушул убакка чейин ишенбейм да. 1971-жылы 73-жылдары Фрунзе шаарынын медициналык тез жардам станциясында иштейт. Ал эми 1973-79 жылдары Кыргыз мамлекеттик медициналык окуу жайынын педиатрия факультетинде окуп билим алат. Менин агам Асанкул абдан бир тууган катары айтсам, абдан жарокер, боорукер, күйүмдүү болчу. Мектепте даже окуп жүргөнүбүздө, кичке кезибизде, ал убакта согуштан кийинки жылдар болду да. Үтүк деген жок. Анан ал жигит школго барыш үчүн эртемен шымын кроваттын астына, матрастын астына коюп, матрастын астына коюп, эртемен үтүктөп, зыңгыратып кийип кетер эле. Айылдагы классташтарым баары тең Асанкулду Стеляга красавчик деп коюшчу өздөрүнчөчү. Анан кийин мен окууну бүтүп, мен институтка өткөндө агам дагы кошо шаарга келип, тоже институтка өтүп, экөөбүз курсташ болуп калдык. Көбүнчө убакытта лекцияда чогуу болор элек. Ошондо мени карап, тияктан бияктан карап, мен туура эмес кылып аткан болсом, колун көтөрүп, минтип, лекцияңды жаз деп урушуп турар эле.
Экөөбүз аябай жакын болчубуз. Абдан күйүмдүү эле. Особенно кыздар дегенде карындаштарына жанын бергенге даяр турчу да. Эмгегин эл унутпайт деп ойлойм, анткени ушунчалык көп кишилерди дарылачы. Биздин дагы мен менен иштеген коллегаларым дагы кайрылганда отказ бербей ошолордун баарын тең балдарын дарылап, баарына жакшы мамиле жасап ушинтип эле балдарды аябай жакшы дарылачы. Алыс жактан сурап угуп келгендер көп болор эле. Мага да звонить этип сурашчу эле, байкеңе жиберип коесуңбу, телефонун берип коесуңбу, ушундай болуп атам деп. Ушинтип кан оорусу менен ооруп атам деп. Көп адамдарга жакшы жардам берди, көп адамдардын алкышын алды. Жакшы адам болчу байкем мен. Асанкул ага 1979-81 жылдары номер 3 шаардык балдар клиникалык ооруканасынын кулак мурун дарылоо бөлүмүндө дарыгер ординатор болуп иштейт. Ал эми 1983 жылы Кыргыз илим изилдөө институтунун акушерство жана педиатрия аспирантурасынын педиатрия бөлүмүнө тапшырган. 1990 жылы бийик тоолуу шарттарында бронхо жана өпкөнүн аз кандуулук менен айкалышкандыгы патологиясы темасындагы кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү жактаган. Асанкул агага 1991 жылы эне жана баланы коргоо улуттук борборунун ага илимий кызматкери наамы ыйгарылган. Бул байке менен Азиз биринчи ооруп келгенде ошондо мындай жакыныраак, мындай сыртынан көрчүмүн, но сүйлөшчү эмесмин да, эч качан сүйлөшкөн эмеспиз. Анан ошондон кийин мындай тыгыз жакшы байланышта болуп жүрдүк. Абдан ички байлыгы жогору андай адамдарды табуу азыр кыйын. Эмнегедир ушул киши кеткенде бир чоң нерсемди жоготкондой болдум. Кадимки бир туугандай көрүп жүрдүм эле. Мына бир тууган сиңдим ооруду. Ошондо дагы барып ушундай кандай дейсиз, көрүп бербейсизби десем, баардыгын таштап коюп, ошол ишти бүтүрүп аягына чыгармайынча неме уктабагандай киши болчу да. Кайра чалып, кандай болуп калыптыр? Мен бүгүн колум бошобой калды. Мен дагы бир курсташым бар эле, ошого дайындап койгонмун. Жакшы карап атабы? Кандай болуп калды? Сөзсүз 3 маал күнүнө сурап турду. Анан Кудайга шүгүр, ошол кишинин ушундай жакшы өзүнүн кесибине жоопкерчилик менен караган. Анан адам катары өтө жөнөкөй киши болчу. Ал жөнөкөй киши деген бийик адам деп эсептелет. Каза болду деп укканда кадимкидей Азиз кичине ооруп аткан болчу. Ким эле үнүн чыгарып бакырып ыйлады. Анан кийин жаткан болчу. Машинесин айдап алып, мени салып алып койгонго барбадыбы. Барып алып чыгып кетери менен эми кетели деди. Эч жака бурулбай эле эми ошол жанагы көмөрдүн алдында бир 2 сааттай кошогун айттым, бар эмес белем. Анан ошол бүткөндө эле мен кичине кыйналып баратам, кете береличи деди. Кетип калдык. Анан келгенге чейин ыйлап келди эле байкуш. Атам өлгөндө да буякта болбой калган болчумун. Атамдай эле көрүп жүрдүм эле. Мен бүт ички дүйнөм менен жакшы көрчүмүн. Сонун киши болчу деп келгенче 2 сөзүнүн бир сөзү ошентип келген. Асанкул ага 2003-2009 жылдары гематология бөлүмүн жетектеп турду. Илимий ишмердүүлүгүнүн натыйжасында 2002 жылы балдардын гематологиясы жаатындагы
тоолуу аймактарда жашаган балдардын темир жетишсиздик, аз кандуулук оорусунун патогенетикалык механизмдери жана газотранспорттук системасындагы бузулууну дарылоо темасындагы доктордук диссертациясын жактады. Асанкул ага монографиялардын жана 60-тан ашуун илимий медициналык статьялардын, 4 методикалык рекомендациялардын автору. Ал медициналык демография боюнча 2-эл аралык конгресстин, бүткүл дүйнөлүк аллергологдордун жана иммунореабилитация боюнча конгрессинин, гемофилия боюнча бүткүл дүйнөлүк федерациясынын семинарынын жана башка көптөгөн эл аралык медицина боюнча иш-чараларга катышат. Мы с Асанкулом Абдыкадыровичем работали с 1986 года, когда я впервые закончила мединститут и пришла в ординатуру нашего, тогда назывался Киргизский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии. Асанкул Абдыкадырович тогда работал в отделении гематологии, научным сотрудником. В отделении гематологии я с ним вместе начала работать с 1999 года. И Асанкул Абдыкадырович всегда был очень целеустремленным. Он когда ставил цель, то он ее достигал. Он хотел докторскую, он защитил докторскую успешно. Причем при этом у него были свои изобретения, которые он утвердил в нашем Кыргызпатенте и даже получил награду за эти достижения. Поэтому мы даже помню, что очень радовались и гордились и отмечали. У него вышла своя монография, он был очень счастлив, и мы всегда старались поддерживать его. Вообще, когда у нас делается научная работа, обычно весь отдел, у нас вся работа шла всем отделениям. Научные сотрудники всегда друг другу помогали. И Асанкул Абдыкадырович был очень внимательным. На 8 марта он всегда нам, он от души, всегда делал нам подарки. Он всегда действительно старался в науке писать статьи, у него всегда это все получалось, и он старался всегда стимулировать девочек, молодых, особенно когда приходили молодые специалисты, что нужно заниматься наукой. У Асанкула Абдыкадыровича была очень хорошо развита была интуиция, он всегда мог посоветовать, что в этом случае будет лучше. Асанкул Абдыкадыровичти мен жаңы ординатураны бүтүп, ошо эне жана баланы коргоо борборуна жумушка кирип, гематология бөлүмүнө жумушка киргенден баштап Асанкул Абдыкадыровичти билем. Ал кезде Асанкул Абдыкадырович гематология бөлүмүнүн бөлүм башчысы болуп иштеп турган кези болчу. Асанкул Абдыкадыровичти мен эң жөнөкөй адам, боорукер адам катары билем. Ошондой эле ал мага көп тажрыйбасын көрсөтүп, илимий кандидаттык диссертацияны жазып атканда дагы көп жардамдарын мага көрсөткөн. Балдардын ошо кан оорулары менен ооруган, көбүнчө ошо темир жетишсиздик анемия тууралуу көп иштери болгон. Миңдеген адамдардын өмүрүн сактап келген. Асанкул Абдыкадырович биздин бөлүмүндө өтө жөнөкөй, балдарга көрсөткөн мамилеси дагы аябай мындай жумшак. Ошо былтыр эле Асанкул Абдыкадыровичти дагы ошо бейтаптары да издеп келген күндөр болуп атат. Ошо Асанкул Абдыкадырович ушул жакта иштейт эле деп дагы былтыр бир бейтап издеп келди да, бир көлдөн көп жылдан бою бир гемофилия менен ооруган бир бейтапты азыр ал 17-18 жашка чыгып калды. Ошо баланы мындай көп карап жүрчү да, ошо баланы, ошонун баласы, энеси экөө келип, ошо Асанкул Абдыкадыровичти берден келип эскерип, мындай жылуу сөздөрүн айтып кеткен. Биз бөлүмдө Асанкул Абдыкадыровичти азыркы күнгө чейин издеп келебиз. Асанкул ага талыкпаган эмгегинин аркасында 2004-жылы тоолор жылына арналып уюштурулган конкурста эл аралык сыйлыкка ээ болуп, 2 даражадагы диплом менен сыйланган. Ошондой эле ойлоп тапкан ачылыш үчүн патентти тоолуу аймактардын шартындагы жаш балдардын темир жетишсиздик аз кандуулугун дарылоонун ыкмалары Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчигине киргизилген.
Асанкул ага саламаттыкты сактоонун өз ишине кошкон зор салымы жана эң жогорку деңгээлдеги адистиги үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери төш белгиси, Даанышман инсандар коомдук фондунун даанышман төш белгиси, Бишкек шаардык мэриясынын ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын профсоюздарынын борбордук комитетинин ардак грамотасы менен сыйланган. Менин балам Абдрахман Кудайберген 2002 жылы 20 августта төрөлгөн. Ушул бала төрөлгөндөн бери гемофилия оору менен ооруйт ушул балам. Ушул баламды көзөмөлдөп карап жүргөн Асанкул байке болчу. Ушул больницага келип түшкөндө ушул Асанкул байкенин күчү менен калдым. 18 жашка чейин ушул баламды өз колу менен дарылады ошо киши. Мен ошо кишиге миң мәрте таазим кылам. Ал киши болбосо мен баламды билбейм, ким кандай врачка туш келет эле. Ошо Асанкул байкемдин күчү менен ушул баламды аман алып калдым. Жыл сайын, ай сайын, айына 3 жол келип жатып кетебиз. Күн десең күн, түн десең түн, ошо Асанкул байке любой жерден балам алып келатам, көлдөн келатам десе, Асанкул байке тиги палатаны даярдап, мына даяр болуп турат, келе кал, түн болобу, 3 болобу, 4 болобу келсең дагы балаң менен келип жатып тур деп. Мен ошо Асанкул байкенин күчү менен мен баламды аман эсен алып калганга ошо эме кылдым. Ошо Асанкул байкенин дарыларын көтөрүп алып көлгө алып келет. Жайында көлгө келатканда дарыларын баарын көтөрүп алып келет. Азыр балам 23-кө чыкты. Москвада иштеп атат. Кенеди плазманы мен алып келе алчу эмесмин тиги шаардан эмеге көлгө. Ал киши деген жанагы бир чашкага суу куюп тоңдуруп туруп, ошонун ортосуна кыпчап туруп анан дипломатка салып алып көтөрүп келчү ал киши. Асанкул ага мектепте окуп жүргөндөн баштап эле спортко кызыгып, өзгөчө жеңил атлетика менен олуттуу машыгып келген жана ар кандай аралыкка жүгүрүү боюнча ардак грамоталарына ээ болгон. Ал 1992 жылдан баштап Бишкек шаарында уюшулган Кекусин Бутто карате федерациясында дарыгер болуп иштеген. Өзү да балдар менен бирге карате менен машыгып, биринчи данга ээ болгон. Ал спортчуларды даярдоодо, аларды мелдештерде жана машыгууларда майып болуп калуудан сактоо үчүн өзүнүн методикасын иштеп чыккан. Анын травмасыз карате методикасы 1996 жылы Москва шаарында өткөн дүйнөлүк чемпионатта Болгария, Польша, Канада, Монголия, Германия, Япония мамлекеттеринин адистери тарабынан жогору бааланган. Асанкул Абдыкадырович Көчербаев менен биз институтта чогуу окудук. Көп жылдар, 30 жылдан ашык чогуу иштедик. Ошол күндө жанында жүргөн үчүн анын күнүмдүк кылып аткан иштерин, кээ бир кезде күнүмдүк жасап аткан иштерин, күнүмдүк эрдиктерин керек болсо байкабайт экенсиң да. Асанкул Абдыкадырович өзүнүн баягы тырышчаактыгы менен, эмгекчилдиги менен ушу биз баягы жаңы мектепти бүтүп келген балдардын катарынан калбай жакшы окуп бүттү да. Анан окуп бүткөндөн кийин эле бул ушу өзүнүн кесиби балдар доктуру болгондон кийин ушу балдар менен иштеш дагы өтө татаал, өтө оор. Бул өтө психологический моменттерди дагы талап кылат. Эн атасы менен да сөз таба билиш керек. Баланын диагнозун туура коюш керек. Бала ооруган жерин баягы айтпайт. Анын баардыгын билиш үчүн ошо тубаса талант керек да, ошо бала доктурунда. Анан ошо бала доктурдун ичинен дагы Асанкул Абдыкадырович өтө оор кесипти тандап алды да. Бул ушу аз кандуулук, балдардын кан ооруларынын кесибин тандап алды. Бул дагы абдан татаал, эң оор кесиптердин бири да. Ошону дагы кээ бир врачтар бул жака барбайт, анткени күнүнө кан менен иштеш керек булар. Мен муну мына кээ бир жанагы дирижерлор менен салыштырат элем да. Ар бир нерсесине булар дагы нотанын ар бир баскычын баскандай эле ошондой мамиле кылбаса, бул оорунун так айыктырыш дагы абдан кыйын да. Анан ушул отделениеде ал илимий эмгектерин жаратты, кандидатский илимин дагы, докторский илимин дагы, диссертациясын дагы ушул жерде жасап бүттү. Мына азыр турмушта көрүп атпайлыбы? Илимий менен тажрыйбанын экөөнүн ортосунда айырма дагы ар дайым чоң болуп калат да.
илимин жактап болуп, ошол илимий эмгектерин практикада колдонуш жагы дагы көп учурда төп келбейт да. Экөө эки айры болуп калат да. Мен баягы жетекчи катары билем, ушу Асанкул Абдыкадырович ушул отделениеде постоянно өздү, заведующий да болду, улуу илимий кызматкер болуп иштеп жүрүп, ар бир жанагы катуу ооруган баланын консилиумдарына катышып, ошо өзүнүн илимий изилдеген баягы жетишкендиктерин ал ушу практикалык учурларда балдарды дарылоодо колдонду да. Мен баягы жетекчи катары мындай практикалык усулдуктарды абдан жакшы деп эсептешим да. Анткени ошондой усулдук эмгектеринин баардыгын колдонсо практикада, ошондо гана балдарды дарылоо ийгиликтүү болот да. Мына ошондой эмгектерди яратып, Асанкул Абдыкадырович институттан баштап ушул гана бөлүм иштеди. Гематология бөлүмүндө акыркы күндөрүнө чейин ушул бир отделенияда ушул ооруларды дарылоо, ушул ооруларды изилдөө боюнча илимий эмгектерин жазып иштеди да. Анан эми өмүрү кыска экен, баягы медиктердин арасында сөз бар. Улуу сөз, бирөөгө жарык берем, бирөөгө өмүр берем деп өзү күйүп кетти деп. Мына Асанкул Абдыкадыровичтин дагы бир ушу себепкерлиги бул ар бир ооруга ушундай терең маани берип, жүрөгүнө так калып, ар бир оору менен күйүп жанып жүргөн себебинен ушундай жанагындай ооруга туш болуп, анан өмүрүнүн жанагындай кыска болуп калганын да себеби ушунда болсо керек деп ойлойм да. Эми Асанкул Абдыкадыровичтин иштеп кеткен отделениясы мына азыркыга чейин бул педиатрия багытындагы эң татаал багыттардын бири. Анын ошону менен чогуу иштеген кесипкөйлөр азыр ошо Асанкул Абдыкадыровичтин иши менен иштеген иштерин, илимий иштерин улантып иштеп атканы мени өзгөчө кубандырат. Эми Асанкул Абдыкадыровичтин баягы иштеринен айттым, мен баягы чогуу окуган курсташ катары, жолдош катары айтат элем, булар дайым мындай назик мүнөздүү болчу да, назик мүнөздүү болчу. Бирөөгө катуу айтпаган, бирөөнүн көңүлүн алтырбаган, эгерде бирөөнүн көңүлүн кокусунан калтырып алса, ошого абдан өзү дагы кейип жүрчү. Анан чейреси бир кичинекей убакыт өткөндө кайра келип ошодон кечирим сурап, мен сенин көңүлүңдү оорутуп койгон жокмунбу деп ушундай айткан учурларын да билчим да. Жолдошчулукка бекем инсан эле. Анан эми ошонун баардыгы бул Асанкулдун баягы доктур катары, жолдош катары элеси биздин өзүбүздө дайым турат да. Асанкул ага ата-энесине камкор бала, бир туугандарынын таянычы, үй бүлөсүндө мээримдүү ата, досчулукка бекем жан эле. Ал турмушунда жөнөкөй, тамашакөй жайдары адам болгон. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерер демекчи, Асанкул Абдыкадырович ооруларга үйрүлүп түшкөн чыныгы доктур. Бүткүл өмүрүн күжүрмөм эмгегине, медицина тармагына арнаган элимпоз, дарыгер инсан катары элдин эсинде кала бермекчи. Жүз жылдар мындан кийин да бул тоолор минтип турушат. Анда да биздей адамдар карыбас үчүн тырышат. 100 жылдар мындан кийин да сүйүүлөр болот ушундай. Үшүнтүп жерге жаз келип, үшүнтүп чыгат ушулай. 100 жылдар мындан кийин да дарактар жерге ыргала, шуудурап турар үшүнтүп. Биз жокпуз ат тең бир гана.